77 жаштагы Солубүй Изабекова апа Союз кезинде Өзгөрүш колхозунда 30 жыл тамекиде иштеп ардактуу эс алууга чыккан. Ошол мезгилде турмуш оор болуп, өткөн кыйын күндөрдү эскерет. Кыштын суугу сарай, жайдын ысыгы тала, күйүп күнгө. Анан кыштын суугу кышында жанагыларды тагып, анан апарып өткүзүш керек. Титиреп, колуң алтылдап, титиреп. Аны жип менен байлап, да тигип калды. Ошо менен тамекинин түйүшү эң кыйын жумуш. Азыркы заманда тамеки дегенди көп эле балдар көрбөй калды. Билбейсиңер, мисалы үчүн мен айтсам. Эми тамеки азыркыларга жомок да. Жомок айтып аткан деп эле коет. Анан эми саман сонун айланайын. Өзгөрүш айылдык кеңеш депутаттары, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери улгайган адамдардын майрамын жылына өткөрүп, карыларга ысык урмат көрсөтүп турушат. Өзгөрүш айылында карыларга жардам берүү боюнча дагы бизде чоң иш-чаралар болуп турат. Биз кандай спонсорлор келип калса, өзүбүздүн каражатыбыздан айыл өкмөттөн бөлүнгөн каражаттарга ар бир майрамдарда барып, ден соолуктарын сурап, ушул жакында эле мен өзүмдүн ГСФ үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы менен биргеликте ошол төшөктө яткан карыларыбызды барып көрүп, давленияларын ченеп, ал акыбалдарын билип сурап келдик. Кудайга шүгүр, ушу мындай иш-чарабыз биз мынакей айыл өкмөт болуп келгенибизге 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушундай иш-чараны өткөрүп келатабыз. Коомдук ишмер, советтик партиялык кызматтарда жетекчи болуп эмгектенип келген 90 жаштагы Абдыкадыр Кенесариев учурда жаштарга таалим-тарбия берүү багытында коомго кошкон салымы чоң. Губернатор дагы карыларды сыйлап, 100дөн ашкан байбичелерге сыйлык берип 10 000 сомдон. Бүт облус боюнча чакырып бизге чай берди. Анан жерлерде айыл өкмөтү ушинтип чай берип атат. Эми жакшы, бул жакшы аксакалдардын башын чогултуп коюп туруп, бир чай берип батасын алып алган жаман эмес. Карысы бар, нырысы бар деген сөз. Ошол сөздөн улам карылардын калган поколениеге жаштарга тарбиясы бар да. Ошону айтып кеткенге дайыма аксакалдарды пайдаланып жүрүш керек айыл. Салтанаттуу жыйындын катышуучулары бири кызматта, бири мал чарбасында жана талаачылык иштеринде эмгектенип, элине ак эмгек өтөгөн кадырман карылар. Сиздерге Алла таалам ырыскы, ден соолук, бакыт, дайыма ойлогон ой максаттарыңызга жеткен, ар бир күнүңүздө бүгүнкүдөй майрамдардай болгон жакшы күндөрдү Алла таалам баарыбызга насип кылсын. Сиздер менен биз сыймыктанабыз. Улгайган адамдарга сый тамак берилип, көңүл көтөргөн концерттик программалар тартууланды. Орозбек Бейшебаев, Эркинай Жумабекова, Бакайат району.